Саламатсыздарбы урматтуу Токтогул атындагы орто мектебинин мугалимдери жана окуучулары. Баарыңыздарды 23 сентябрь эне тил майрамы менен жалпы 10 Б классынын атынан куттуктаймын. Кыргыз тили кыргызымдын тиреги. Элди түбөлүк эл кылып, улут катары таанытып келаткан улуу белгибиз бул эне тилибиз кыргыз тили. Эне тилибиз эчен кылым карытып, эчен кыйынчылыктарга туш болуп, тарыхта өз ордун сактап келип, 1989 жылы 23 сентябрда кыргыз тили мамлекеттик тил деген статуска ээ болуп, ушул күн тил майрамы катары белгиленип келет. Кылычын карап от чачып, кызыгып кимдер келген жок. Кыргында жанын берсе да, кыргызым тилин берген жок. Негизи эле эне тил кандай жагымдуу, кандай бийик, кандай улуу сөз. Дал ушул сөз ар бирибиздин каныбызды уйгутуп, акылыбызды аршсатып турат. Эне тилди мен ардактап туу тутуп, тилим менен келе жатам мен утуп, жоолошканга сур бербеймин дайыма, эне тилди өз үйүмдө кут тутуп. Суу саганда тамчысыңар тамчылай, чаңкооңду да соосун сымал кандырат, чарчаганда өрбөй берет эс менен, жыры алдантып анан демин алдырат. Канча тил билсең, ошончо кишисиң деген накыл кеп бар. Колдон келсе 10 тил билгенге нечесин. Бирок ошол 10 тилди билип, эне тилди билбесең, ата журтумду сүйөмүн деп көкүрөк каккандын эмне кереги бар? Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов кылымдан кылым өтүп, кыргыз эли жер үстүндө жашап турса, кыргыз тили да жашай берет деп таамай айткан. Те алмустактан бери келе жаткан булбул тилдүү, таңдайынан чаң чыккан, күлкү кеби күн батырып, тамаша кеби таң атырган, касиеттүү эне тилибиздин уюткусу, көрөнгөсү болгон ак калпактуу элибиз жашап турганда кыргыз тили эч качан жоголбосуна, дүйнөлүк башка тилдер менен тең тыйлаша өнүгүп, келечек урпактарга Аллам мекендигине көкөлөтчү канат бутак болоруна ишенебиз. Кыргызстаным сенин ачык болсун асманың. Алатоо өлкөм Кыргызстан, ажайып көркөм Кыргызстан, укмуштун бары табылган, уютку чөлгөн Кыргызстан.